Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин көңүлүңүздү мен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылдын 31 октябрындагы номер 754 токтомунун бургум келет. Анда чет өлкөлүк жумушчу күчтөрдүн Кыргыз Республикасына тартуу укугуна карата уруксат берүүчү документтерди берүүгө баалар бекитилип, алар 10 жылдан бери өзгөртүлө элек. Ошо малда $1 39 сом турса, бүгүнкү күндө 69 сом болуп туруп калды. Караңыздар, ошол мезгилде мында болгон жумушка уруксат берүү ар бир жаранга, чет элдик жаранга 2000 сомдон берилип турганда. Ал эми жеке ишмердүүлүктөргө, мына базарда отургандарда, бул жерге келип, жанагы өздөрүнчө жеке иш ачкандарга 20 000 сом койгонбуз ошол мезгилдечи. Бүгүнкү күндө миграциясы бюджетке жылына 50 миллион сомдон акча каражат түшөт. Андан ашпай жатат. Ошондуктан мен сизге жаңы азыр ушул токтомдун проектин сунуш кылып атамын. Бул жерде мен көрсөтүп атамын. 50 000 сомго көтөрүп атабыз. Жанагы өздөрү келип бул жерде ишмерди өткөзгөндөргө 60 000 сомдон. Мына жылына биз 14 450 квота бериптир былтыркы жылы. Эми эсептеп көрүңүздөр. Ошону орто эсеп менен 50 сомдон көбөйткөнүздө 50 000ден. 14 000 адамга 700 миллион сом акча каражат бул жакта жатат. Мына бүгүнкү күндө ошол жерде миграция иштеген, буга чейин деле иштеп келгендер шапкеси үчүн $1000 алып жүргөн. Уруксат бергенгечи, шапкесине. Ошондон тышкары 20 000 төлөтүп жүрүшкөн. Мына ошол шапкелерди бүгүнкү күндө биз бюджетке түшүрө турган болсок, урматтуу Сооронбек Шарипович, демек биз бюджетке мына 700 миллион акча каражаты түшөт, бул жерде мына акча каражаты жатат. Ошондуктан мен берген проектимди колдоп, ушуну колдоо беришиңизди суранып кетемин. Экинчиден, мына биз былтыркы жылы Касса Мингди колдоо бердик. Ал 2020 жылы биз Пакистанга, Афганистанга электр энергия поставка кылабыз. Бүгүнкү күндө бир дагы гез, жаңы микрогездер түшкөн жок. Бир дагы биз жогору жактан электр энергия ала турган мүмкүнчүлүгү жок. Суга Кудайга шүгүр азыр суу толуп калды. Эртең суу азайып кеткен болсо дагы Казакстандан сатып алабыз же Тажикстандан сатып алабыз. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул ГЭСтерди курганга силер аракет жасабай жатасыздар? 2020 жыл келип калса, эртең биз очогон штрафтарды төлөйбүз. Өзүбүзгө электр энергия менен камсыздап албай калабыз. Ошондуктан бүгүн кеч боло электе сиздер ГЭСтерди курганга аракет жасашыңыздар керек. Андан кийин үчүнчүсүдө мына коопсуздук шаар боюнча бүгүнкү күндө сот деле карап отурбастан ал жерде көптөгөн иштер бар. Мына көптөгөн жарандар кайрылып атат. Мен машинемди 2 жыл мурда сатып бердим эле, бүгүнкү күндө азыр мага штраф келип атат. Эмне кылабыз депчи? Буга ошого мүмкүнчүлүктөр